13 февраль өлкө аймагында китеп топтоо күнү болсо, ал эми 14 февраль китеп белекке берүү күнү экен. Ал эми бүгүн демек китеп окуй турган күн. Андыктан ошол кандай китепти окушубуз керек деген ойдо атайы биздиги студиябызга кадырлуу мейманыбыз, коногубузду чакырып алганбыз. Энелер мектеби деген бир сонун иш-чара жүрүүдө. Баланы окутуудан мурун энени окутуш керек, ошондо эне татыктуу гана билим бере алат деген Залкар мугалимибиз Гапыр Мадамимовдун учурдаш шакирти Гүлнур Жапарова эми биздин студиябызга келген. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыздар менен. Бирге болсун, рахмат. Буга чейин эфирден кезиккенибизде ушул айтып калдык элек, китепти белекке берүүдө дагы ошо китептин ички мазмунун карап, анда эмнелер камтылгандыгын өзүбүз окуган соң берсек ошол туура болот депчи. Анткени көрүп билбей эле китеп берип кое турган болсок, ал балким башкача китептер депчи. Тамакты тандап жеген сыяктуу китепти да карап окуш керек. Анан ушундай бир сонун долбоор учурда башталган экен. Ушул долбоор тууралуу айтып өтсөңүздөр. Өзүм тууралуу айтып кетейин. Өзүм Гүлнур Жапарова, Гапыр Мадаминов агайыбыздын шакиртимин. Энелер мектебинде лекция окуйм. Андан сырткары бизде агай дайыма айтат, 300 китептен ар бир үй бүлөдө 300 китептен китеп аз болсо, демек ал үй бүлө руханий жарды үй бүлө деп. Ошол энелер мектебинин алкагында дагы сабактардын жүрүшүндө биз сөзсүз ар бир үй бүлөнүн ичинде китеп текчеси болуш керек. Ал китеп текчеде дагы тандалган китептер. Анткени кээ бир учурларда китептер туура эмес тандалып калса, китеп окуу көңүлүнөн калып калат да. Ошон үчүн дагы бизде дагы бир жаңы долбоор бар. Агайдын идеясын ишке ашырып жатабыз азыр. Кыз себине 40 китеп сандыкча даярдап, бул сандыктын ичине 40 китепти салып, бардык тараптан эне болууга даярдануу, бала тарбиясы, финансы, ар бир Чыңгыз Айтматовдун томдуктары, ар бир ушул 40 китепти окуса, ар бир үй бүлөдө бакыт болот деп 40 китепти тандап салганбыз бул жака. Бул кадимки сандыкча, Буну кыз себине берилет. Ичинде кандай китептер болду экен? Албетте, бул биз деген сандык бергенде анын ичинде өзүңүздөр билесиздер, керек эмес материалдар дагы көп болот да. Кытайдын калпагы деп да тамашалап көп айтып калышат го. Ошонун ордуна ошол китепти берсе, мен ойлоймун, ал үй бүлөдөгү балдар дагы өтө бир адамдын баалуулугуну, адам эң баалуу нерсе бул адам экендигини, адамдардан биз бир эле нерсе карыз экенбиз, сүйүү карыз экенбиз. Ошол нерсени түшүнүп чыга турган, адамдын баалуулугун билген балдар тарбияланып чыгат эле. Албетте ал бала дагы эненин карамагында чоңоет, эненин курсагында чоңойгондуктан эненин таасири өтө күчтүү болот. Китептер жөнүндө тааныштырайынбы? Китептер боюнча айтып өтсөңүздөр, кандай китептерди негизи беришибиз керек? Бул китептердин ичинде агайыбыздын, Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китептери, агайдын жыйнактары, андан сырткары Чыңгыз Айтматовдун томдуктары. Ошол эле учурда мен өзүмдүн жакында жарык көргөн Кызма кат китеби берилди. Бул китеп кыздардын билимдүүлүгүнү, тарбиясыны, илимге кызыгуусун арттырган китеп. Ар бир тармактан, финансы тармагынан дагы, Омар Хаямдын китептери дагы, кыргыз баалуулуктары камтылган, ой гүлдөрү китептери, ар бирини акыл маданияты, акыл эмгегинин маданияты, анткени бул тармакта дагы үйрөнүүнү кантип дагы үйрөнсөк болот. Үйрөнгөн нерсени дагы кантип сиңимдүү өзүбүзгө жашоого киргизип алсак болот. Ал билим катары эле калып кетпестен, илим болуп биздин жашообузга кирип үчүн сөзсүз бизге акыл эмгегинин маданияты керек болот. Балдарга арналган жомоктор, бул жерде менин гениалдуу балам, финансы тармагына дагы арналган китептер, ар бир тандалган китеп, элдин Омар Хаямдын китеби, Япон кереметтин сырлары, кыргызча энциклопедиялар дагы бар, балдарга арналган жомоктор, энциклопедия, жаныбарлар тууралуу, АМдин орусча, кыргызчалары тандап алышат. Кыздарга керектүү, бул жерде кыздарга гана керектүү эмес, эркек мырзаларга дагы, үй бүлөгө керектүү, жалпы үй бүлөгө керектүү китептер бүт тандалып салынган. Бул китептин Алина деген кызыбыз топтоп салган. Канча эмгек бар ошол 40 китепти дагы тандап салууда. 40 китеп тандап салуу үчүн жок деген ошол 40 китепти окуп чыккан да. Сөзсүз түрдө анан окуган китептерин эле сунуштап кое бербестен иргеп көрдү. Анын үстүндө бир 100га жакын китеп окулду, атайын ушул долбоор даярдаш үчүн. Бир долбоорду даярдоо үчүн өзүбүз дагы канча китептин бетин ачканга туура келди да. Эң сонун анан ушул Гапыр агайдын берүүлөрүнөн угуп калсак, мен өз башымдан өткөн тажрыйбамды гана бөлүшөм
деп, анан мен ушу кыздарымны сеп даярдап атканда дагы ушул китептерди кошуп бергем деп айткан жөнү бар да. Ооба. Демек бул кадимки тажрыйба жүзүндө учурда сепке колдонулуп жатат булар. Ооба, Гүлсара агайдын кызы өзү дагы айткан, мен турмушка чыкканда 2 чоң коробка китебим менен баргам депчи. Менин өзүмдө деле ошондой болгон да. Дайыма китеп биздин жаныбызда, дайыма сумкада. Азыркы учурда китеп окулуп жатат деп мен кошулам. Окулбай калды дегенге анчейин кошо албайм, анткени жаштар окуп жатат китепти. Ошо китепти эмнеге окушубуз керек деген суроо ар бир адамда болсо керек да. Мисалы, ошол ойду мен да ойлонуп көрдүм. Мисалы, бүгүн заманбап колубузда телефон, гаджеттер бар. Мисалы, эсепти жаттап деле бар болбосоң, болбой деле койсоң болот, анткени калькулятор бар деген өңдөчү. Мисалы, жашоонун оңой жолун колдонолу да деп ой жүгүртүп көрүп, анан кечээ ошол дүйнөлүк статистикаларды карап өтсөк, негизи алдыга өнүгүп жаткан өлкөлөр китеп окуйт экен. Ошол мисалы Азиянын учурдагы арстан мамлекети деген Кытайда калктын 79% китеп окуйт экен. Бул деген 1 миллиардтан ашык Кытай китеп окуйт дегенден да ошон үчүн жаңа ачылыштардын көпчүлүгү Кытайда болуп атат да. Ооба. Ошол эле Европанын мисалы биз баардык эле жаман нерсени баары Европага шылтай беребиз го. Жок, бул Европадан жаман нерсе ар бир мындай каада салт, үрп адатыбыздын баарын талкуулап келатат депчи. Бирок ошол эле Испания, Италия, Британия өңдүү бул чоң-чоң держава мамлекеттердин 60%-нан ашууну китеп окушат экен. Демек муну китеп окууну биз калыптансак, өлкөбүздүн өнүгүшүнө да зор салым кошулат экенбиз. Албетте, китеп окуу биздин аң сезимибизди көтөрөт. Аң сезимдүү адамдар бул эмоцияларын башкара алган адамдар экен. Эгерде биз китеп окууну сүйдүрүп койсок, апаларга, жалпы журтка, азыр ушул тармакта дагы иш алып баратабыз. Китеп окууну сүйдүрүп койсок, анда зордук, зомбулук, урушуу, талашуу, бири-биринин жашоосуна килгишүү деген нерселер болбойт эле, анткени ар ким өзүнүн жашоосу менен алек болот эле. Китеп, албетте, гаджеттер бизге жардам берет, бирок китептин барагыны кармап окуу, анын жыты, анын ошол бир башкача эс алууну дагы тартып алайт да бул. Анын клеткалары дагы эс алат китеп окуганда. Эң сонун тынчтыкты берет бул. Тынч жүргөн адамдардын жанында баарлашкың келет, сүйлөшкүң келет, ал адам менен жүргүң келет. Канчалык маанилүү бул нерсени билип алсак. Айтылган го, мисалы, ийгиликтин башаты эмне деп айтсаң, мисалы, айрымдар көп нерсени үйрөнүш керек, мамиле жакшы болуш керек десе, эң негизгиси жүрөгүндө тынчтык болуш керек деп. Туура. Жүрөктө тынчтык болсо, кандай гана иш болбосун алда жылдырганга мүмкүнчүлүк болот. Ошол себептен биз китепканаларга барганыбызда тыптынч экен да, жүрөк тынч. Ошол энергия салынган да. Китепке ошол энергия салынган. Мисалы үчүн китепти дагы жөн тынч отуруп жаза аласың го, чыгарманы дагы. Китептерге да ошол энергия салынгандыктан китепканага барганда ошол атмосферага түшөсүң, ошолго чулганасың, кадимгидей тынчтанып чыгасың. Эң сонун. Акыркы учурда сиз өзүңүз кайсыл китепти окудуңуз? Ой гүлдөрүн окудум. Ой гүлдөр. Ушунчалык кыргыздын ар бир макалынын коду бар экен. Ар бир сөзүнүн сыры бар экен. Ой гүлдөрү аябай жүрөгүмө отурукташты. Макалдарды кана ушул китепти баары окуса деп калдым да. Эң сонун. Ал бул жерде бар да ой гүлдөр. Ой гүлдөрү бар бул жерде. Анан макал дегенде биз чындыгында учурда макалды туура эмес колдонот экенбиз деп айтып калат көп учурдачы. Мисалы, тарынсаң таласка бар деген сыяктуу макал бар го. Анан биз көрсө башка сөзүн билет экенбиз да. Тарынсаң таласка бар, Жакыптын уулу Манаска бар деп бул Манас эпосунан кездешкен макалдар экен да. Ал жерден канча нерсени үйрөнүп келесиң дегенде, Анткени тарынгандын баардыгы эле таласка барып бата берген эмес. Манас кошой Жакыптын уулу Манаска баргандыгы үчүн, кайсыл жерден келген гана баатыр болбосун, айкөл адам тосуп алгандыгы үчүн ошого бар деп мындай түз багытталган экен да. Ушул өңдү биздин учурда эсте калгандайбы же кыска эле макалдар колдонуп келебиз го, бирок макалдын узун да экен да, формуласы да жогору экен да. Анан китеп жаатында бул жактан көптөгөн китептер бар деп калдыңыздар, ошол эле мисалы экономика жаатында акчаны туура сарптоо бул үй бүлөнүн кармалышынын эң негизги өзөгү экен чындап келгенде. Ооба, адам өзүнү башкара алса, ал сөзсүз акчаны да башкара алат. Акчаны башкаруу үчүн сен биринчи өзүңдү ирээттүүлүккө келтирүүң керек. Баары өзүбүздөн башталып жатат да. Эң сонун. Бул жерде ошол мырзалардагы үйдөн ошол арналган китептер бар деп калдыңыздар. Кайсыл китеп ошо мырзаларга арналган көбүнесе? Китептерде негизи бөлүнөбү айымдарга, мырзаларга деп, Жок, бул жалпы үй бүлөгө арналган китеп. Бирок генетика эненен башталат да, ошон үчүн дагы агайыбыз энелерди окуталы. Баланы дагы тарбиялаган апа экен, үй бүлөнүн ичиндеги атмосфераны дагы ирээттүүлүккө келтирген апа экен, эне экен, генетика энеден башталат экен.
деп анан ошол энелер мектеби 97-жылы түптөлүп азыркы күнгө чейин иштеп келе жатат. Бул жерде мырзаларга арналган даяр болбой үйлөндү. Ата болуу дагы бул жоопкерчилик. Өтө чоң жоопкерчилик. Баланы жарык алып келип коюу оңой, андан кийинки тарбиясычы. Ооба. Чындыгында, мисалы көп учурда азыр акыркы учурда сурамжылоолор жүрсө, энелер, мисалы эне болууга даярдык көрүп атам деп мындай өзүнүн психологиялык жактан даярдап келсе, ал эми мырзалар ата болууга даярданып атасыңбы десең, кантип даярданам? Мен болгон жумушум болсо болду, акча тапсам болду, үй бүлө ошол да деген түшүнүктөлөр бар экен да. Бул китепте эмнелер камтылган? Ата болууга мындай даяр болбой туруп үйлөнбөш керек. Эмнелерди биринчи кезекте эске алышыбыз керекпиз? Бул жакта биз кызмакат китебинде дагы жазганбыз. Үйлөнө турган баланын сапаттары кандай болуш керек? Кайсы сапаттарына кыздар көңүл буруу керек? Эң биринчиси жоопкерчилик. Эң биринчиси үйлөнө турган мырзанын өз жашоосуна ала турган жоопкерчилиги. Бала бойдон калбаш керек да, тарынса тарынып албай, жоопкерчилик өзүнүн жашоосуна чоң адам болуп чоңоюу. Эң негизги сапат ушул деп ойлойм мырзаларга. Тарынчактык деп калдыңыз, ошол негизи дүйнөдөгү эң тарынчак элдердин катарына кыргыздар кирет деген чынбы? Анткени биз канчалык деңгээлде бул нерсени канчалык деңгээлде чындык бар жерде чычалайт болуп, балким чындыгы бардыр. Анткени мисалы окуп турсак, ошол эле еврейлер мисалчы, сиздин туулган күнүңүзгө баратам десе, менин телефонум бузулуп калды эле. Балким мага кымбат белек алып бергиң келип атса, телефон алып бер деп алдын ала айтып коет экен депчи. Кыргыздар керек болсо биздин ата-энелерибиз белек бербей койсок тарынат дейт да. Анан туура эмес белек берип койсок, ал адамдын ошол размерин же болбосо ал адамга жаккан белек бере албай калсак да тарынат. Бул адам чоңойбогонун белгиси дейт да. Биз эмнеге тарынабыз дегенде көбүнчөсү күтүп жашайбыз да. Ошон үчүн биз берүүнүн ордуна көрө күтөбүз. Мага берсе, мага айтса, мага жасаса. Мен өзүм эмне берип жатам? Мен өзүм кандай сөздү айтып жатам? Ошол туура, чындыгында алганды билген кол бергенди билиш керек да сөзсүз түрдө. Анан кечээ 14 китеп белекке берүү күнү, анан сиздер кайсы китептерди бердиңиздер элдерге? Же кайсы кызмакатты бердим мен. Өзүм алган жокмун, бирок кызмакат китебин Гүлсара көз белек кылып бердик. Сонун ушул Кызылдын себине 40 китеп долбоору канча убакыт болду башталгандан негизинен? Бул агайдын идеясы, бул бир канча жыл болду. Буга чейин деле ушундай сандыкка эмес, башка өңүттөрдө берилип жаткан. Бирок азыр сандык көркөмдүү болгондугу үчүн дагы ушундай ойлоп чыгарып, энелер мектебинин алкагында сандыкка салып китепти тартуулап жатабыз. Жакшы алып жатышат апалар. Эң сонун. Биз аябай кубанып жатабыз. Бул китептерди алыш үчүн, китептин тизмектегилерин алыш үчүн сиздерге байланышка чыгыш керек да? Албетте, бизге байланышка чыкса болот. Энелер мектебинин баракчасында толук маалыматтар берилет. Анан ар бир китептин өзүнүн баалуулугу, артыкчылыгы тууралуу кептер козголсо керек ал жерде. Ооба. Ал жерде дагы тандоолор дагы берилген. Адамдар өздөрү дагы тандап салдырса болот китептерине. Анан биз өзүбүз сунуш кылабыз бул китептерди дагы. Эң сонун, бул китептердин мисалы баасы канча болот эгерде бүгүнкү күндө көп алып колдонулуп жатса? Көп орточо бааны алганбыз. Элдин чөнтөгүнө дагы туура келе турган баалар 300дөн 500гө чейинки баалар. Ар бир китеп, Ар бир китеп. Демек, бүгүнкү күндө бардыгы, мисалы кымбаттап жаткан учурда 10-15 миңге же андан жогору акчага мисалы адам колдонбой турган белек деле берип коюшубуз мүмкүн да. Албетте. Буну апам берген деп сактап тура берет, ал сандыкта тура берет дегенде, бирок бул үйдү бир көрктөндүрүүгө да бир жакшы салым тийгизет. Үйгө келген киши, мен ушуну бир байкадым, үйгө келген киши эгерде китепкана болбосо, чыныгы адабиятка кызыккан, мындай жан дүйнөсү маданиятка бай адам, китепканаңыздар жокпу деп сурайт экен үйдөчү. Китептекче жокпу деп. Адамдын жан дүйнөсү жаркырап турса, адамдын жан дүйнөсүн эмне жаркыратат? Китептер да. Аны түшүнө билүү, аны жашооңо киргизе билүү. Сөзсүз ал жашооңо да таасир этет. Ички дүйнөң тынч, бакытка балкып турса, сырткы жашооңо да таасир берет. Ага бизге китептер жардам берет. Эң сонун. Ал үчүн китептекче түзүү керек. Бул китептерди тизмектеп калсаңыз, айрымдарын көрүп калганда ушул жомоктор дагы бар экен да. Демек, кыргыз эли илгертен эле бала тарбиялоодо жомок айтып келгендин бул өзүнүн да пайдасы зор экен да демек. Албетте, менин өзүмдүн 2 кызым бар. Алар жомоксуз уктабайт. Эгерде мен жумушум менен алек болуп калсам, кечинде алар уктай турган мезгил болсо, сөзсүз кечинде дагы китепти ачып коюп, ушу жомокту окуп бер деп уктап калыптыр да. Анан кийин уктап калганда дагы окуп берип койдум, эртең менен окуп
окудуңузбу дейт. Ооба, кечинде силер уктаганда деле окуп бердим десем анан деп. Сөз байлыгы көбөйөт экен балдардын. Оюну жеткиликтүү жеткирип бере алат экен. Сүйлөө речи өсөт да. Ошон үчүн көп убакытты албайт жомок окуу. Балдардын келечеги үчүн, руханий өсүү үчүн, көрүнгөсү бай болуу үчүн биз жомок окуудан жалкоолонбош керекпиз. Эң сонун сиздин өзүңүзгө ушу бала кезде жомок окуп берчү беле? Ооба, менин өзүмдүн ата-энем дагы мугалим болгондуктан апам көп окуп берчү. Апам азырга чейин айтат, жомок окуп бер деп артымдан кууп жүрүп окутчусуң депчи. Азыркы биздин ишмердүүлүккө дагы ушул биздин китеп окугандыгыбыздын пайдасы деп ойлойм. Көп учурда бүгүн ушул бүгүнкү муун азыркы жаштар башка алаксый турган нерсе көп болгон үчүн китеп окубай калды деп айтып келебиз го. Анан сиз өзүңүз ушул китеп окуу маданиятын калыптанышыңызга эң алгачкы себеп эмнеден улам китепти сүйүүгө болгон мындай сезимдер пайда болгон да? Чөйрө адамга көп таасир берет. Чөйрөңдү да өзүң тандайсың да. Чөйрөдөгүлөр окуп жатса, ошон менен жаркырап жайнап маанай жакшы жүрүп атса, кой деп өзүң колуңа китеп аласың. Ошон үчүн студент кыздарга, жаштарга мен чөйрөнү туура тандагыла дейт элем. Эң сонун. Бул суроом мисалы одон олпасы кечирим сурайм. Мисалы кандай гана кесиптен иштеп жаткан адам болбосун, сиз ошол кесиптен, жумуштан эмне таптыңыз жана эмне жоготтуңуз деген суроо берилет эмеспи? Ооба. Анан бул китеп окууда сиз эмне таптыңыз, ошол эмне жоготтуңуз? Китеп окууда эч нерсе жоготкон жокмун. Китеп окууда эч нерсе жоготкон жокмун. Тапканым жан дүйнөмдүн тынчтыгы. Байлык, адамдар менен мамиле кура билүү, оюңду эркин айта билүүнү таптым. Анан эң негизги идея. Китептерден аласың идеяны баарына. Ошондуктан китеп мисалы бүгүнкү өнүккөн өлкөнүн башаты кайсыл учурга келип такалат десе, тарыхчылар ар кайсыл убакыт айтат экен да. Бирок адабиятчылардын бир эле жообу бар экен да. Китеп пайда болгондон баштап деп коет экен. Анткени буга чейин адам мисалы кандай гана акылдуу болбосун, айтылып калса, ооз сөз калып калат депчи. Андай адам кабыл ала албай калышы мүмкүн. Эгер жазылып кала турган болсо, кийинки муунда ошондой бир дүйнөнү өзгөрткүсү келген мыкты адамдар чыга турган болсо, анда алар сөзсүз түрдө ошол айтылган керемет сөздөрдү колдонуп, жашоону өнүктүрүүгө, алдыга жылдырууга аракет кылат деп коет экен да. Албетте, мисалы үчүн Гапыр агайдын дайыма эле артынан ээрчип, же агайдын убактысы жок бизге убакыт бөлүп, бизге билимин берип турууга. Ушул китептери гана бизге жардам берип жатат да. Эң сонун. Мына ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат сиздерге дагы эфирге чакырганыңыздарга. Чындыгында таң эрте ушундай чоң сандык чаңыстарды көтөрүп келип, анын ичиндеги катылган керемет китептерди элге тартууладыңыздар. Жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө айтып кетерибиз, чындыгында адам өзүнүн жан дүйнөсү байый турган болсо, ошондо жашоону жакшыча көрө баштайт. Айтылган бир жакшы кеп бар, жакшыны жакшылар гана көрөт, ал эми жаманды бар деп. Биз баарыбыз биргеликте жакшыны көргөнгө аракет кылалы, анан ушундай атайын иргелген жакшы китептерди окуп туралы демекчибиз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, ар дайым ушундай өлкөнүн өнүгүү жолунда, мисалы китепти бул эскилик катары артта калтырып койбостон, буну заман талабына ылайыктуу ушундай бир кызга септеген сыяктуу, же сен сөзсүз түрдө окушуң керек деген сыяктуу мыкты долбоорлор болуп турса, биз китепти сүйүп, жан дүйнөбүз байый берет эмеспи? Ал эми бизге келген кадырлуу мейманыбыз, коногубуз Гүлнур Жапарова болду. Кадимки бүгүнкү күндүн дүйшөнү болгон Гапыр Мадамимов агайыбыздын шакирти десек болот. Ишиңиздерге ийгилик, ал эми биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдыны көздөй уланта бермекчибиз.